Так, Гүмүш, кайра микрофонуңузду басып сүйлөңүз. Сатып алдыңыз беле үйдү, сатып албадыңыз беле? Жоқ, пока собственный сөт элек да. Биз ФМСке барсагам собственный сөт боюнча болбойт, өзүңөрдү регистрация кылганга дейт. Бирок российский гражданин болот дейт. Бирок биздин гражданствобуз жок. Гүмүш, туура айтат, анткени сизге собственностько өтөт, мына иностранный гражданинге. Ошондон кийин гана регистрация койгонго укугуңуз пайда болот. Ага чейин мүмкүнчүлүк жокпу? Ага чейин сизге мүмкүнчүлүк жок. Анткени сиз ал үйдүн азыр ээси эмессиз. Просто ушун боюнча баягы через банк алгандар квартира, как бы ипотекага, ошолор кайра өзүнө өзү коюп атышат экен дегенден чыкканын сураганым. Сиз эмне кандай кылып алдыңыз эле? Сатып алдыңызбы, наличкага же ипотекага алдыңызбы? Кооперативден рассрочкага алганбыз да. Кооперативден сиз кооперативден рассрочка алсаңыз, сиз вообще ал үйдүн ээси болбойсуз дагы бир 10 жыл. Потому что ал үйдүн ээси кооператив. Пускай ошол кооператив сизди регистрацияга коюп берсин. Алар ошол экен милдеттүү. Олар бизге немени берген да, баягы кагазын. Как бы принимающая страна деп. Эгерде ошол эке кагазды берсе, ошол кагазга кошуп доверенность берсин, что силер имеете право поставить на миграционный учет деп. Ошол доверенность бергенден кийин анан сиздер ошол эке өзүңүздөрдү регистрацияга кое аласыздар. А так ал кооператив, азыр үйдүн хозяины кооператив гана сизди регистрацияга койгонго бар. Рахмат чоң. Жакшы. Гүлчакан же бериңиз, андан кийин Акчалбон Жумабекова. Кандайсыңар Мирлан Кубат? Мен азыр могу жерди бир тактап кетейин дедим эле. Жана бир кыз чалды го, Иркутскийде жашашат экен. Анан бул жакта Москвадан чыганда ГПХ түздүрсө болобу? Жок, булар Иркутскийде жашайт экен. Ошо Иркутскийде 6 киши бир жерге, бир кишиге ГПХ жазатсак болобу дегендей чалышты. Мен эме деп түшүнүп отурмун. Бул жакта Москвада ошо тааныштары бар экен, анан ушул жака түзө берсе болобу дегеним да. Эми эжеке мындай да, мисалы үчүн сиз Москвадан ГПХ жазаш керек да. Бирок сиздин ошол эки жанагы принимающий сторонаңыздын пропискасы Иркутскийде, например, гражданин Россиянын. Сиздер Москвадан ГПХ түзө берсеңиз болот да. Закон уруксат берет. Значит, жерге карабайт экен анда, областный эмелерге карабайт. Пропискага байланган эмес бул нерсе. Экинчи, мен иним Владивостокко келиптир да, анан кийин бирок транзитте өтүп кетишиптир, бирок азыр иштеп атат, уже экинчи айына кетип атат. Анан ошо иштеген жерине мен силердин баягы айтканыңардай алып МВДга барсын, ошо отдел кадры бүт ошо силердикин кайра оңдоп берсин десем, айтып атабыз дейт. Анан даже регистрациябыз келе элек дейт. Анан кандай болуп калат деп эле ойлонуп атам. Бирок алар обязаны беле, алар оңдоп беришке, же иним өзү барыш керек. Өзү барыш керек. Ал тиги работодатель оңдоп бергенге акысы жок. Именно иностранный гражданин ошо жанагы регистрациясы келгенден кийин ошо регистрациясы турган райондун миграционный службасына арыз менен кайрылат. Ушундай мен туура эмес чийилип калган, бул транзит деп, мага пожалуйста работа деп оңдоп бергиле десе, оңдоп берет сразу эле. Ошол убакта регистрациясы келгенден кийин анан кийин еще трудовой договорду алып алыш керекпи? Жок, трудовой договор албасын, потому что ал транзит болсо, ага трудовой договор түзгөнгө акысы жок тиги работодательдин. Ушул убакка чейин эмне кылып жүрөсүң десе, на основании эчтеке болбойт. Мен ойлонуп жүрдүм, калсамбы, калбасамбы, кетсемби деп ойлонуп жүрдүм. Мына эми азыр бышып жетилдим, калсам болот экен деп барсын. Ошончу керек экен. Анда ошо неме регистрацияны күтүп атабыз деди да. Рахмат. Регистрациясы келсе эле барсын. Хорошо, трудовой договор жазабасын. Трудовой договор жазса, и иностранный гражданинге дагы, и тигиреки работодательге дагы штраф салынат. Макул, рахмат. Гуля бергиле. Акчалбон Жумабекова бериңиз. Акчалбон. Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим эле. Бул балдарым Россиянын гражданинин, Кыргызстандын көлүгүн алсам болобу балдарыма? Көлүгүн алсаңыз болбойт эчке.
такыр болбойбу? Такыр болбойт, потому что алардын көбөлүктөрү бар да уже. Эме, если Кыргызстанга кетсек, Кыргызстанда жүрсөк, бул жактын эле эмеси менен жүрөбү ошондо? Ооба, российский эле көбөлүк менен эле жүрөт. Ал российский көбөлүктө сиз айтып атпайсызбы, балдарым гражданин Россия деп, туура айтамбы? Ал көбөлүктүн аркасында кысыл печаттар басылган, туура айтамбы? Ооба, басылган. Бул ошодоки баланын ошо гражданин Россия экенин белгилеп турчу белги. Анан сиз азыр балдарыңызды свидетельство о рождении менен чыгара албайсыз. Сиз деген загранпаспорт алышыңыз керек балдарга. Мыйзам өзгөргөн ошондой. Анан Кыргызстанга барганда, мисалы азыр айтып атат го, мурун регистрацияга коюлбаса, азыр барганда сөзсүз регистрацияга коюлуш керек, Кыргызстанда турганда дагы деп жүргөндө. Туура. Ошондо балдарыбызга дагы регистрацияга коебузбу? Өзүбүз менен чогуу. Ооба. Баягы 3 ай жүргөндө мисалы үчүн. Анан канча убакыт жүрсө болот деп сурайын дедим эле ошо. Бир айдын ичинде, кадимкидей эле ушул Россиядагыдай бир айдын ичинде регистрацияга коюшуңуз керек. Эгер гражданин Россияларды бүт бардыгын, күйөөңүз, балдарыңыз бүт бардыгын регистрацияга коесуз, Кыргызстанда регистрация цондон эле кылынат. Эч кандай трудовой договор, сен анан кайда жашайсың, анан тигиги иненен сиңилсиңди алып кел деген жок. Жөн эле барасыздар, ошо эми принимающий сторона болуш керек тиякта дагы Кыргызстанда. Цонго барсаңыздар эле 10 мүнөттө жасап берет сиздерге. Анан жарым жылга жасайт. Эгер көбүрөөк жүрүп калсак, жарым жылдан кийин дагы узартсак болот да? Көбүрөөк жүрүп калсаңыздар, ошодон срогун өткөзбөстөн кайра эле цонго барасыздар, ошол жерден кайра жасап берет. Кайра айылтайга жазып берет. Макул, чоң рахмат. Хорошо. Нурлан Гуля бергиле. Assalomu alaykum. Alaykum. Meni so'rovim migratsioniy kartam men noyabrda kirganman. Hali 1 yil bo'lgani yo'q. Nimamni kartamni yo'qotib qo'ydim, Sberbank kartamni. Borib olayin desam, migratsioniy kartang просроченный bo'lib ketibdi. Mesdan borib, orqasiga pechat urib kelasan dedi. Nimaga unaqa hali 1 yil bo'lgani yo'q desam, 1-maydan bizga ham MVD shunaqa dedi, чтобы просроченный bo'lganlarga karta berilmasin degan gap bor dedi. Shu to'g'rimi? Siz qo'lingizda трудовой договорыңыз бар бе ekan? Ha, трудовой договорым бар. Registratsiyаңыз uzartılgan. Ha, registratsiya продление qilingan noyabrgacha. Ошол регистрация, ошо трудовой договорду алып барып, ошол экен деп сенин миграционный картаң срок өтүп кеткен деген сотрудникти үстүнөн арыз жазыңыз. Эгерде ал сотрудник ошол миграционный законодательствода разбираться эткен кыйын специалист болсо, анда сразу эле көрүп айтмак. А так миграционный картанын срогу Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн трудовой договор менен регистрациянын срогуна узартылат деп ошол жерде закондо жазылып турат. Ал сиздин укуктарыңызды тебелеп атат, мындайча айтканда, ошо Сбербанкта отурган бир чала сабат өкмө. Так что ошоникин көзүн чукуп ташташ керек, трудовой договор. Men nimaga MVDga borib pechat urishim shartmasa? Эми сиздин регистрацияңыз узартылган болсо, эгерде трудовой договоруңуз бар болсо, миграционный картанын аркасында печать жок болсо, это ничего страшного. Анткени буга чейин ошентип узартылып келинген. Endi men 2-yilga продление qiladigan bo'lsam, el pechat urish kerakmi? Эми кээ бир ФМСтерде кылып атат ошол экени. Кээ биринде кылган жок. Анан еще жанагы госуслугиден берген регистрациялар деле эч кандай миграционкага отметка урулбай эле узартылып атат. Бул өзү Россияда билесиз, закондор бири-бирине чаташ, өзүлөрү да чаташып калды, бизди да чаташтырып бүттү. Кошмар чыкты да, короче, өзүлөрүнүн. Shuni bilay degandim. Rahmat katta. Хорошо. Siz Сбербанкка барып арыз жазыңыз. Айтыңыз, могу сотрудникти вообще жоготкула, уволить эткиле, менин көзүмчө деңиз. Мен укуктарын төбөлөп атат бул акмак деңиз. Bo'pti, xo'p, rahmatchi. Хорошо. Так. Салам алейкум. Беріңіз. Харгет болыңыз. Милан Майка, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам. Мен былтыр 2023 сентябрда выдворение болдум беле десеңер. Анан Так. сразу выдворение болгон 7000 штраф салган, ошол жерде эле на место төлөдүм эменин 7000 штрафты. Анан обжалование жазгам. Ошол обжалование менен 8 ай жүрдүм Москвада. Недавно апрелдин 21 дагы жумуштан кармалып калдым. Анан обжалованием көргөздүм, мынакей менин обжалование. Ошо сотту күтүп атам решенияны десем, короче, болбогон сөздөр менен сөгүп мунун өтпөйт, эмени кармап алып турсуң, көтөрүп алып турсуң, фальшивый эмен деп, короче, ызычуу болду, алып барып камап койду. Бир күндө эртеси күнү кайра выдворение кылды, сотко алып барып. Домой хочешь деди, конечно дедим, өзүм кетем только дедим, Сахарова жөнөтпөй эле койгула, өзүм кетем. Десем, кайра выдворение кылып, 10 күн срок берди, 10 күндө чыгып кетти. Хорошо деп үйгө келип, соттон келип, эмеден Москор соттон биринчи выдворениени текшерип көрөйүнчү обжалование жазганда текшерсем уже 3 майга эме коюлуптур да, сот чакыруу болуп калды. 3 май бардым сотко, бардым, все равно чыгып кет Москвадан деди. Выдворение депти. А мен ошондо 2 жолу выдворение болуп калдым да. Келе бердим, азыр Кыргызстандамын. Кече күнү бир эметип текшертип көрсөм, эч кандай базада жок болуп атат да. Запрет пока. Ошол суроо, мен кайра барсам болобу азыр, же кандай кылсам болот? Кийин баргандан кийин вдруг может 5-6 айдан кийин жана базага кирип калса проблема болбойбу деген бир суроо пайда болот. Сурооңузду кандай десем, жөн жерден пайда болуп атыптыр, туура суроо. Өзүңүзгө өзүңүз суроо берип атканыңыз жакшы. Анткени сиз 2 жолу выдворение алдыңыз тууган. Биринчи выдворениеңиз чыкпай аткан себеби анткени сиз обжалование жазгансыз. Туура айтамбы? 3 майда Алар айтып атпайбы, мен сөзүңүздү бөлүп койдум, мен айтып атам да, мына менде обжалование бар, мен решение сот күтүп атам. Штраф, хорошо, штраф жазып бергиле, мен штрафты төлөп чыгып кетейин десем, алар сен фальшивый документ көтөрүп жүрүпсүң, эч кандай эмең жок деп туруп сотко алып барып атат да мени. Фальшивый документ что он имеет? Что ошол эки обжалованияны фальшивый деп атабы, эмне деп атат? Ошол текшерип кара, эмеден Москор соттон карабайсыңбы десем, алар түшүнбөйт экен, короче. Ал ошондо милицияда кыргыздар, мисалы үчүн ушул жерде көп эле кыргыздар милицияны мындай аябай илимдүү кишилер иштейт деп ойлошот да. Так милицияда, Россиянын милициясында 98% вообще эчтекени билбеген эле тупой немелер. Ошондой экен. Ага чейин обжалование менен өзлөрү соттун сайтынан текшергенди билбесе, анан биз күнөөлүү эмеспиз да, туура айтам. Сиз ошол экенин сайтынан текшергенди билсеңиз көргөзбөйт белеңиз, көздөн ары сайбайт. Көргөзсөм айтып атпайбы, сен болбогон эле бир нерсени көргөзүп атасың депчи. Андан алдын биринчи квартирадан басты, квартираны басканда сразу мен обжалованияны көргөздүм, мына менде обжалование. Регистрация жок десем, ладно, оставайся, мени калтырып койду, калган баарын алып кеткен да. Туура. Окуп чыгып турупчу. Бунусу болсо, сен, короче, фальшивый деп атпайбы, мынакей соттун печати, мына печать десем дагы эметпей койду вообще. Сизде негизи ошол экинде кошумчачы ким тууганым, кошумча бир кагаз берет. Соттон дагы өзүңүз деле неме интернеттен, эми Кудайга шүгүр, азыр интернетте баарыбыз жакшы эле пайдаланып калдык. Ошо интернеттен карасаңыз, именно кодекс об административных правонарушениях дегенде статья бар. Если постановление обжалование берилсе, ошол постановление өзүнүн күчүн жоготот, токтотот, ошо окончательный решение суда чыкканча деген жазуу бар. Сиз ошол экенин дагы чыгарып алып алсаңыз болмок да. Кээ бир УВМге ошондой запросторду жиберип, кээ бир юристтер чыгарып берет. Ошондой чыгартып алсаңыз, сизге мындайча айтканда кошумча жардам болмок да, неметкенгечи. Анан эми сиздин экинчи немеңизди айттым, азыр базадан чыга элек болгон себеби сиздики обжалование болуп турган, экинчи решениеңиз жаңы чыкты. Анан так что мындай өзүңүздүн мындай тобокелчиликке салып эле кайра барам дей берген болбойт. Анткени сиз эми бир жолу кармалсаңыз, возможно, сизге дагы бир 5 жыл кошуп берет үстүнө. Либо штраф салат 300 миңге жакын, либо сизге уголовный иш козгойт. Незаконное пересечение государственной границы. Ошо менен таптакыр неметип бере калат. Ошон үчүн 5 жыл күтүп эле. Алло. Хорошо? Ага, түшүнүктүү, рахмат чоң. Все. Азыр 5 секунд. Сурооңузду бере бериңиз, Раби.
Беріңіз сұраңыздар, Рабия. Отам мен ооба. Уақыт алсын. Қайра басыңыз микрофонды. Қайра басып сөйлеңіз. Рабия. Алло. Саламатсыздар. Анан алыштырасыңыз төлөп 2 жолу алдым, 1 ай үчүн 2 жолдон төлөп туруп, бир регистрацияга ошол штраф буламын. Биришиң барчы, андан кийин далай жолу менен милицияга түштүм, эч кандай болбоду. Бүгүн жумуштан текшерүү келгенде мага удаление чыгып калыптыр. 18 статья менен. Эми кандай болот? Мен чыгып кетсем кайра кире аламбы? Siz çıkıp ketseniz kire almayız. Siz alıp bir постановленияларды обжаловать etişiniz керек эле да. Ha, men удаление бергенмин, бүгүн кабар келди. Алар текшергенде микрофонго бүгүн ошондой мен билген жокмун да. Штраф төлөгөндө эчтеке болбойт. Сен штраф төлөдүң деген билсаларчы. Ушу менен сен иштегенде эч кандай сага проблема болбойт дегенди мен түшүнө жүрдүм да. Эдики мен жанатан бери айтып атамын, милициянын сөзүнө ишенбеш керек ал. Ишенген киши үчүн эле өзүңдү алдадың деген эле сөз да. Милиция өзүнө гана жакшылык кылат. Деле ушу Кыргызга жакшылык кылган милиция бир миллиондон бир болуш керек. Эми siz просто постановлениеңиз эгерде ошондой выдворение болуп чыккан болсо, основание болсо, күйөөңүз болсо дагы ата энеңиз гражданин болсо, соттошуп эле чыкпасаңыз чыга албайсыз азыр. Границага чыксаңыз сиз кире албай каласыз бүттү уже. Азыр мен ушул ойдан кармасам Сахарова кетем, туурабы? Туура. Анда жөн эле чыгып кетиш керек экен да. Мен эч кимим бул жерде гражданин эмес. Анда желательно чыгып эле кеткениңиз муң. Башка жолдор жокпу? Башка жолдор жок. Или чыгып кет, или түрмөгө түш. Экөөнүн бирөө. Кайсысын тандайсыз? Берки удобрение берген, неге ошол мезгилде мага эсимес эчтеке келген эмес? Сизге кандай десем эми, сиз кимсиз? Сиз мигрант, миллион мигранттын бирөөсүз дежеке. Сизге отдельный бир кишини чаптырып, ошол жерге кандайдыр бир требование кылып жиберет. Алар ошол экинти выдворение кылып туруп эле базага салып коет, болду. Аны эми Кыргызстанга чыгып атканда гана билинет экен да ошондо. Жок, Кыргызстан азыр деле кубатка текшертип көрүңүз, эгерде андай билгиңиз келсе. Текшерип туруп, выдворениянын канчанчы күнү кайсы соттон выдворение болгонун чыгарып берет. Текшериште алар уже барго. Өзүңүз билет экенсиз, зачем аны? Эмне? Ошо постановленияны көргүңүз келип атабы выдворение жөнүндө? Андан кийин мен регистрация кылдым, далай жолу мемеге түштү, милицияга эч кандай эчтеке дебеди да. Кадимкидей базада экен деп кое берген. Рабия, мен сиздерге баардыгыңыздарга дагы кайталайын. Бул соттун решениясы. Ал сизде болсо милициянын базасынан карап атат. Сот менен милиция экөө эки башка орган. Анан сот чыгарган решение кандайдыр бир убакытта 3-4 ай, 5 ай, кээ бирөөнүкү 1 жыл, кээ бирөөнүкү 1,5 жылда анан барып милицияга жетип, анан милиция өзүнүн базасына киргизет эшикке. Ага чейин 5 жолу кирип чыгасың, 10 жолу регистрация коесуң, анан ошол экинен кийин чыгат ошол экен базадан. 18 статья алгандай. 18 деген эң жаман статья, ал деген ошол эки незаконный ошол эки Россиянын территориясында регистрациясы жүрөт, регистрациясы жок жүргөн, же болбосо убагында чыкпай койгон, же болбосо ошол регистрация болгон жерде жашабайт деген. Ал жерде көп подпункттар бар, толтура подпункт бар. Рахмат чоң. Мен кубатка кетсем, текшерип бересиз. Сиз менен байланыштык. Так, Нурлан Мамаев бериле сураңорду, андан кийин Райымбек. Ал жерде экөө жазылып тур, жетишпей калабыз го. Бериңиздер, бат-бат бериңиздер суроолорду. Ассаламу алейкум, улуу Тобеке. Алейкум ассалам. Мен могу паспорт боюнча сурайын деп отурмун, көптөн бери сурай албай атам. Российский паспорт боюнчачы. Так. Аялым бияктык орус да, оруска үйлөнгөм. Уже 6-7 жыл болду. Анан
2 жыл мурун 22-жылы паспортко тапшырам деп документтерин баарын чогултуп койгом. Андан кийин мына деп отуп аялым больницада жатып калып анан ошол бойдон тапшырган жокмун. 2 жылда закон өзгөрүлдүбү же ошол бойдон эле турабы? 2 жылдан бери закондор, бир топ закондор өзгөрүлдү. Сиз эми аялыңыз экөөңүздүн ортоңузда балаңыз барбы? Бала бар, бала бар. Балаңыз гражданин Россиябы? Ооба, гражданин Россия бияктан төрөлгөн. Аялым менин фамилиямды алган, эме ЗАГС баары бар да. Эгерде ошолердин баардыгы дал келе турган болсо, сиз 4 айда гражданство аласыз. Ал гражданство ошолердей баардык шарттар туура келген граждандарга, иностранный граждандарга 4 айда берет гражданство. Сиз сразу вид на жительство тапшырасыз. Вид на жительство аларыңыз менен эле сразу кайра гражданство тапшырсаңыз болот. Гражданство 10 күндүн ичинде чечилип келет. Андан кийин барып эле дагы 10 күндөн кийин паспортты алып аласыз. Болду. Ошо байке, ошо кайсы документтерди чогултуш керек? Кайра ошол эле документтер баягы или башка да? Ошол эле документтер, өзүңүздүн иштеген жериңизден справка же болбосо сиздин баягы төлөмгө жарактуу деп коет, банктан счет ачып ошол жерге акча саласыз. Балдарыңыз тигилекке аялыңыздын постоянный пропискасы турган жерлерден справка аласыз. Өзүңүздүн справкаларыңызды толуктайсыз. Паспортуңузду котортосуз. Ошону менен эле барып тапшырасыз. Анкетаны толтурасыз. Аялым пропискасы Москвада, биз эмеде жашайбыз да, Раменский городду билесиңер да, ошол жакта. Мен ушул жерде турам, үйдө жашайбыз да, ошол жерде үй алганбыз. Так. Анда сизге айтып атам, Нурлан, Раменскийде ФМСте бир отдельный күн бар для консультирования именно тех, которые хотят получить гражданство. Ошол күнү барып консультацияга кирсеңиз, болгон суроолоруңузду ошол жерде берсеңиз, болгонуна жооп берет. Макул, болуптур, чоң рахмат. Хорошо. Райымбек, бериле сага. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен 2 ай мурун выдворение болгом да. Обжалование 10 күнүн ичинде жазып таштаганбыз, сотту күтүп атабыз. Анан Кыргызстанда срочно жумуштар болуп калып, келип калдым да. Анан эми азыр кайра базалардан текшерсем, таза кирзе болот деп атат да. Кирсем болобу, жакшы эле болобу же? Эгерде базада жок болсоңуз кирсеңиз болот. Бирок базага ушу 3-4 айда чыгып калышы мүмкүн да. Бирок сиздики кирбей турат, анткени сиздин решение о выдворении неметилген да, токтотулган. Негизи токтотулуш керек. Закондо ошондой жазылган. Эгер базаларыңыз таза болсо кирип кетиңиз. Все, рахмат. Эч коркунучу жок, кирип соттун решениясын күтүп кайра чыгып келем деген оюм бар да. Негизи ошондой болуш керек, бирок мына жогоруда да биздин жердешибиз көрдүңүзбү, обжалование жазганына карабай, соттун күчү решениясы күчүнө кирип кеткен дагы, ал ошол эки күтүп аткан учурда кара тизмеге кирип кеткен. Түшүнөсүзбү? Анан биздики дагы ошондой болушу мүмкүн. Бир 2 айда ошондой базага чыгып калышы мүмкүн. Эгерде азыр данный момент жакшылап текшертип, ЦБД базадан жок болсо киргенге аракет кылып көрүңүз. Все, макул, рахмат силерге. Жардамыңыздарга. Макул. Адилет Байышев. Бериле сага. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен самозанятие боюнча билейин деген болчумун. Мен өзүм повар болуп иштейм да, бул жакта ишим неофициальный түрдө да. Мен эжем РФ болчу, бул жакта балдар менен баары бул жакта да. Мен эжеме ошо самозанятие ачайлы деп эмеге кайрылсам, типа ачса ошол паспорт алат да балдаргачы. Массива бербей ошонун кандай жөнүн билейин деген болчумун. Эми Адилет мындай да, биринчиден сиздер самозанятость деген бул сиздин, мындайча айтканда, сиздин проблемаңыз да. То есть сиз эжеңиз экөөңүздөр гражданское правовой договор түзөсүздөр, келишим түзөсүздөр. Хорошо? Самозанятость сиз ачасыз дагы, анан сиз ошол эки келишимдин негизинде анан налог төлөйсүз. Ал эми жанагы гражданское правовой договор түзүлгөндө бул гражданин Россияга эч кандай десем, мындай тоскоолдуктар жаратпайт пособие алганына, потому что бул жерде налогду сиз төлөп атасыз. Эгерде ал тиги гражданин Россиянын доходу көбөйүп кетип, анан ал налог төлөбөй коюп, анан пособие албай калса, анда бир жөн. То есть бул жерде сиз налог төлөп атасыз.
Ошондо кандай жолдору бар? Бир аз маалымат бере кетесиздерби? Кандай кылып ачса болот же аны кайрылыш керек Личкага? Мына ким Кубатка Личкасына каражат. Сиздин эжеңиз тем более гражданин экен, документтери даяр болсо, договорду түзүп беребиз. Уведомление госуслугиси барбы эжеңиздин? Ооба. Госуслугиден эле уведомление таштап коет. Болду, ошол эки менен сиз абсолютно законно жүрүп каласыз. И только налог төлөп туруңуз. Хорошо? Бир айдын ичинде жетишесиз да? Мен бир айлык алды да, уже 3 айлык. Bir ayın içinde жетишесиз оған. Рахмат байке чоң. Анда Личкага кайрылайын мен анда. Хорошо. Мен жазып койдум сизге. Жазып койдум. Таты бергиле сураңыздар да, андан кийин Кулдашева Диля. Дилядан кийин менче жыйынтыктайбыз. Раби сиздин сурооңузду мүмкүн жетишпей калабыз. Аз көрөлү. Таты бергиле, катыраак бергиле сурооңузду. Таты сизди укпай атабыз. Микрофонуңуз иштеп атабы? Катуураак сүйлөңүз. Так, сиз кирип кайрачыңыз выйти кылып, анан берем сизге микрофонду. Кулдашева Диля бергиле сурооңузду. Таты кирип кайрачыңыз сиз. Кулдашева Диля. Есть вопрос? Диля. Нет. Значит, Раби. Саламатсызбы? Жакында эле бир сиңлим келди да Кыргызстандан. Анан келип регистрация жасаткан, анан ал жактан страховой полис алыптыр да. Анан 3 ай бүткөндөн кийин башка квартирага регистрация коюп, башка жака көчүптүр. Анан ошо мурдагы жашаган жерине ошо поликлиникага учетко турган экен. Эми бул жака башка адреске көчкөндөн кийин ошол жака башка больницага учетко турайын десе, ошо мурдагы жерине барып деп койду да. Анан ошо жашаган жериме фальшивый регистрация жасатып койдурсам болобу, поликлиникага базаланчы кылбайбы дейт. Эжеке, бул сиз айтып атпайсызбы, страховой полис алып, ОМС алып турбу? Ооба, ОМС алыптыр. ОМС алса да, жаңы поликлиникага барат, жаңы кайерге жашаган жерине барат дагы. Мени ушул эки поликлиникага бекитип койгула деп эле айтып коюш керек болду. Эгерде бекитпейбиз, анан туда-суда дей турган болсо, ошол жанагы көк страховой полис бар эмес, ОМС. Ошонун аркасында номер бар, телефон, городской номер. Ошого чалып туруп эле, мен мына баланчанчы поликлиникада турам, бул эшектер мени принимать этпей атат десе, ошо поликлиниканын страховой компаниянын немелери келип басып калат жөн эле, ТТВ жөн эле. Ошол мурдагы регистрацияң турган жерге бар деп болбой атат экен, бул жакчы. Ал башка. Ошол поликлиника бар. Ооба. Ошол айтып атам, мен сиздерге ошол жерге баргыла деп. эч кандай андай эмес. Мен дагы бир жолу кайталайм. ОМСтин аркасында номер бар. Ошол номерга чалсын. Мына мен баланчанчы адрестен тактас мынакей могу поликлиникада турам. Мына номер 7-чи поликлиника по улице Вавиловых, например, да. Ушул жерде турам. Ушулар мени принимать этпей атат эле деп эле койсун. Өпкөлөрүн жүрүп иштейт алар. Макул, рахмат. Бул страховой компания менен докторлор вообще коркот ал. Страховой компаниядан жөнүп жеп иштейт. Страховой компания төлөйт азыр акчаны докторго, мына фактически. Анан бул дагы башка жерге көчкөндө ал жерден эми фальшивый регистрация жасатыш кереги жок экен да, кошумча. Вообще фальшивый деген нерсеге жакын жолобой жүрбү. Фальшивый анан бир күнү чистый регистрациясын алмаштырып фальшивый берип алат милицияга, анан ошол эки депорт болуп кетчү эле. Раби, мен сизге айтып коеюн. Кел өздөрү берсин суроосун ар бири. Сизден аркылуу бере бербесен, ссылканы жөнөтүңүз. Кирип өзүңөр бергиле деп үйрөнсүн ар бири. Через третий лицо бербей. Ар бири өздөрү берсин. Кандай? Микрофон басып кирип өзү жакшы түшүнбөйт экен да, мени сурап атпайбы ошону. Рахмат. Хорошо. Жок. Болотбек суроону жооп берип коелу, эми макина жыттайлы. Болотбек бергиле сурооңузду. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кеше мен инини алган нелем 2017-жылы кетеликтен. Кече күнү самозанятый боюнча ушул жерге барып баштырган кезим. Азыркы регистрацияң башка жерде экен, башка жактан ачасың деп
карабай коюшту да. Эми ошондо мен азыр регистрация башка жерге коюлуп атыр. Ошол жака барамбы? Ошол адрес Жок. боюнча. Сиз иненениңиз барбы? Иненен бар болчу деп атпайсызбы? 2017 жылы Бар, алган бар. деп атпайсызбы? Иненениңиз Бар, бар. Бар. Сиз каяка бардыңыз? Ал МФЦга бардыңызбы же налоговойго бардыңызбы же Налоговойго бардым. Кетен. налоговойго барсаңыз айтыңыз, сен налоговый сен что-то айтат, менен ойношпо. Мен да законду билем. Мен любой жерден самозанятость ачсам болот экен. Сен башты тартпай самозанятость ачып бер. Эгерде ал налоговый такыр болбосо, МФЦга барыңыз. Ошол жерден МФЦга барсаңыз, МФЦ деле ачып берет. МФЦ ачып бербесе, любой ошол ичиндеги Сбербанк бар, ошол Сбербанктын отделине кирип эле мен самозанятый ачканды каалайм десеңиз, база калат ошол жерден. Жок, алар ачпаса, Тинькофф деген банкка чалсаңыз, үйүңүзгө алып келип берет самозанятыйды. Макулбу? Болду, рахмат. Болду, мектептештер чаткал комментарий жазыңыз сурооңузду. Ушул менен бүгүнкү эфирди жыйынтайбыз. Берлам эке ыраазычылык айтабыз. Мен да унутуп калдым. Макул, кийин неме жазып коем каналга. Кийинки эфирде жолугушканча аман туруңуздар. Мейлиңиз.